Жердештерим, өзүңөргө өзүңөрчү жамандык кылбагыла. Мына азыр акча берип атат го башка партиянын атынан. Ал менин душманым эмес, ал силердин душманыңар. Себеби силердин жашоо шартыңарды артка түртүп атат. Меникин эмес. Меники Кудайга шүгүр. Анан мен Садыр менен камчыга айтып атам, хорошо, мен барайын. Акыркы кичине үй бүлөңдөгү тыйын тыпырды алып келип, жол кире тиги бу деп барайын. Элге зерикпей, чарчабай, чалыкпай, эртең менен 10-дон түнкү саат 12-ге дейин ушинтип түшүндүрөйүн. А түшүнбөй койсочу. Мен коррупционер эмесмин. Мен жетим балдардын акчасын жеген саясатчы эмесмин. Мен майып балдардын акчасын, пенсионердин акчасын жеп, же болбосо наркотика менен заниматься этип, же проституция менен 8 жаштан баштап 20 жашка дейин кыздарды саткан сволочь эмесмин да. Ошодон акча кылып атышат да. Ошон үчүн чубак ажы айтып атат да, бул арам акча, элдин көз жашынан келген депчи. Алба, арамдыкты үйүңө алып келбе, балдарыңын башына тийбесин. 5 миң, 50 миң, 10 миң, 100 миң болуп чыгат. Малга тийсе жакшы, балага тийсе жаман болот деп атат. 2013 айткылачы жердештерим, силер менен бир тыйын алдыңарбы? Добушуңарды мага саттыңарбы? Саткан жоксуңар. Асан чек да, кыргыз чек да 100% шайлап бергенсиңер. А мен силерге иштеп бердимби? Иштеп бердим. А эмне болду азыр? 5 жыл мен болбодум депутат. Ким келди? Ким акыбалыңарды сурап койду? Эч ким келген жок, аталар. Мамасала айткандай, бирөө келип, о туалет салмак турсун дейт. Бирөө келип, ооруп атканда, эпидемия болуп атканда эмне болуп атасың? О, айылдаштар деп бирөө сурап койгон жок. А ким келген жок? Губернатор келген жок, депутат келген жок, эч ким келген жок. Көрдүңөрбү жердештерим? Колунда бар алтындын силер баркын билбей атасыңар да. Таразага салгыла. Силерге 2000 сом керекпи же мамлекеттин бүтүндүгү керекпи? Мен депутат катары мен ушуларды жасап бердим десем, кебирлери мен деп сүйлөп атат дегендей кылып атат. Анан кантип сүйлөйм? Канча депутаттарды шайладыңар мага дере? Бүт алай тараптан келген депутаттар. Кимиси эмне кылып берди? Айткылачы. Эч нерсе кылган жок, бирок алар өз жерине көйүштөр жасады, мыкты жигиттер. Ар ким өз жерине күйөт экен. Силер берген мага депутат катары moo ишти жасап бер дегендин 60% болсо да бүтүрдүм, Больница дедиңер, жол дедиңер, мектеп дедиңер, пом дедиңер, ошолор бүттү. Аны мен милдет кылбайм. Бирок эмгекти баалай билиш керек. Биринчиден биз же парламенттик башкарууга, же президенттик башкарууга келишибиз керек. Президенттик башкарууга келсек, президент, өзү премьер-министр болуп, кимиси болбосун. Элдин, мамлекеттин тагдырын мойнуна алсын. 120 депутаттан 75 депутат калтырабыз. Ал 75 депутат баягы илгеркидей округ болуп шайлансын, элдин элегинен өтүп. Партиялык деген бул болбойт экен. Партиялык система бул коррупция экен. Бул партиянын лидерлери акча жасашат экен. Биздин мекенчил партиянын ураны бийлик элге уурулар түрмөгө деп атабыз. Түрмөгө эмес, 3-чү биздин пункт 11 пункттан турат. Биз өлүм жазасын киргизели деп атабыз. Эмне себептен өлүм жазасын? Себеби бизде тартип жок. Элибиз же Кудайдан коркпойт, же закондон коркпойт. Ошон үчүн биз депутат болуп калсак, электр энергиянын баасын көтөртпөйбүз, түшүрсөк түшүртөбүз. Кредитти өз калыбына келтиребиз. 10%тен бердиртебиз. Гезиттер болсо балдар анан берип коесуңар, 10%. Андан да азайтабыз. Суудалар бар, алып төлөй албай жатасыңар. Ошонун маселесин карайбыз. Бул абдан татаал маселелер. Медицина тармагына, саламаттык сактоо тармагына 100% көңүл бурабыз. Мугалимдерге көңүл бурабыз. Бирок мен жаш балдарга өтө көңүл бурам. Садик мектеп. Ушул балдар патинкесин жыртып, ылай жолдо жүрбөсүн деп ар бир көчө асфальт болуш керек.
Ошон үчүн жерлештерим дагы бир жолу айтып коеюн. Мен канча добуш алсам, кайсы участоктон, кайсы айылдан мен ошол айылга иштейм. Мен бир кичинекей фап салып коюпмун каарманга. Мына больницада Абдыманап деген врач аке бар, ошол айтып атат. Жылдыз Айтыбаевна дейт, ошо фап салып койгонуңуз үчүн дейт, азыр 10 каармандан 10 кишинин жетөөсү сизге салам деп атат дейт. Үчөөсү башка партияларга дейт. Бирок үчөөсү дагы ойлонуп атат дейт. Биз өтөбүз. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Асанчек көзүңү ач. Эгер дагы ошондой кыла турган болсоң, мага бирин жакын жолобогун. Вот мен ушундай айтканга акым бар. Же туура эмеспи аке? Туурабы? Балага деле ушинтип айтасың да. Эмгегиң баалабаса.